Assalamu алейкум, урматтуу багбандар. Бүгүн 4 январь 2025 жыл. Ош областы Керметоонун жанындагы бак. 2022 жылы жазында тегилген бактар. 3-чү кышкы бутоосу жүрүп атат. Былтыр бул жерден бир 300 килограммдай түшүм алышты. 100-150 дарагы шамалда сыныптыр. Жалпысынан 700, 650, 700 дарак бар. Мына жерде буталган бүткөнү, кээ бирлери көрүп атканыңыздар баардыгы мөмөрө турган бүчүрлөр. Кээ бирлери ушул мөмөрө турган бүчүрдү көп пайда кылган. Кээ бирлери аз пайда кылган. Мисалы бул жагы бутал элек. Салыштырып айтканда дарак кубаттуу өскөндөрү жарык жакшы жетпей, вегетативдик жактан көп өсүп, сабагы, жалбырагы көп чыгып, аз мөмө берип атат да. Ал эми кээ бири наоборот. Өзү балансты кармап кетиш керек бул багбанчылыкты, эки органды бирдей алып кетиш керек. Салыштырмалуу бул баланста турат. Бир жылдык бутактардын узундугу 20-30 сантиметрдин тегерегинде. Булардын көбүн уч кесип жасаган жокпуз. Байкасаңыздар, бутактар узун бойдон калып атат. Себеби дегенде учун кессек кайрадан шактанат. Биз уже шакташын каалабайбыз. Бул дарак бири-бирине жетейин деп калды. Мына жерде опилителдер бар, мисалы спринжерлер. Булар эми мөмө бүчүрүн көбүрөөк пайдалаш керек да. Мына 2 жылдык бутактарын карасаңыздар, мынандай кыска болгон мөмө бүчүрлөрү капталдан пайда болот. Бул головал деген сорт. Бул жерден баштап 1 жылдык бутагы булар быйыл 25 жылы жайында мөмө бүчүрлөрүн пайда кылат, анан түшүм көп болот да, ошонун себебиненчи. Бүгүн туман көрүнүшү ушундай.